Салам достор, кандайсыңар? Мына ошентип МКШ буюрса дагы деле бүгүн дагы алтын кошуналар жана ошондой эле кошунаны тандабайтын актерлору, актрисалары бизде конокто. Бирден тааныштыра кетейин. Биринчи эле өзүмдүн абаман баштабасам болот. Туура кылдың. Экөөбүздү көрүп элдин баары ойлоп калбасын, типтер ушундай кичинекей деп чоңдор тиякталып калган кичинекей кылабыз. Анис Кыдырмышев кошунаны тандабайт актер, жолдошу Альбина Аймашева. Альбина эже театрда башка, кинодо башка, жашоодо такыр башка. Ошондой эле Кыргызстанда кинодогу эң эле мындай жүрөктү түшүргөн кайненелердин образын жараткан. Көпчүлүк сураганда кайненечи жаман кайненелерди аткарат го ошол деген. Ошону таанышат экен көрсөчү. Гүлнара Турсунбаева, театр актрисасы. Гүлнара эже просто Ол чапса эле мен тура калгым келет. Кайра жана ошондой эле бизде кошунаны тандабайтын сериалында аябай суровый киши, жашоодо деле суровый киши экен. Азиз Мурадилаев бизде конокто. Колчолор Азизбеке. Ошондо эки зулой бир жакка отуруптур да. Эмгек сиңирген Эмгек сиңирген, эмгеги сиңип келаткан адамдар. Негизи бизге Асхат Байке да келмек. Бүгүн Асхат Байке тилекке каршы келе албай калды. Анткени Асхат Байке 2021-жылы бир 35 киного тартылайын деп чечиптир. Анан азыр 34-киносуна тартылып атат. Декабрга чейин бирөөнү оспейт. Декабрда дагы бир киносуна тартты. Ошо рекорд коюнда отур, келе албай калды. МКШ 2 жылдан бери чыкпай эле болчу. Жакында эле чыгып баштадык. Анан бул жаңы чыгып баштаганда биз жаңы номинацияларды пайда кылдык да. Бүгүн ошо эң мыкты, эң кооз носки деп Азиз Байкеге ошо менин келинчегим менде да бар бир полоскада. Мен ушуну сага подарок. Кандайсыңар? Кинону көрдүңөр? Кино кандай экен? Оюңар менен бөлүшө кетсеңер башында эле. Эже, сиз баштайсыз. Ичеңиз окшошуп Жок, булар кошуналар да. Силер башта. Силер эми киного жаңы кошулбадыңарбы? Силер айтпачы. Просто Кошуналар анан кошулгандар болуп калыптыр биякта. Эми кошуналар баягы сериал учурунда элге аябай жагып, баягы күтүп көрүшчү эмес беле. Киносунда тилекке каршы мен булар менен ат башыга барбай калдым. Барганда буларды ошол жактан сынамакмын. Жакшы, эми биздин биринчи эле максатыбыз бир жакшы нерсени элге тартууласак депчи. Анан ошол эки нерсеге Кудай буйрса жеттик окшойт. Анткени көчөдөн болобу, каяк тигели комментарийлерден болобу, жакшы сөздөрдү угуп, кубанасың да. Туура иш кылып атыптырбыз, туура жака баратабыз. Элдин көбүнө жагып, жакшынакай комплименттерди айтып, аксакалдар, чоң апалар баталарын берип көчөдөн ушунтса, мен аябай кубанып калам да. Рахмат. Сиз шашылып окшойсуз, кетип каласызбы? Мен тиги кудамдан эмнемге мен дагы аябай востребованныймын да. Азиз Байке, Альбина эже, силер биринчи жолу кинодо дагы жубайларды аткардыңар. жакшы экен негизи депчи, буга чейин билбей жүрдүм. Эмнеге кетип калат деп коймо, Альбина кино жакшы турбайбы? Ой, анан бир чети дагы болду. Тигил жакка барганда биринчи съемка Ташрабаттан башталды го. Анан ошол жактан баштаганда эле мына баштайбыз деп уже съемочный площадкага баратканда эле Асхатка бормор. Жалгыз жүрөт. Анан мынтип келип түшкөн атып. Эми Альбина экөө постоянно партнер болуп ойноп жүрүшөт го. А мында экөөбүз партнер болуп, Асхат жалгыз калып калды. Эже барбы айтып деген. Бирок жакшы экен чыгармачылык жактан бири-бириңди толуктап сүйлөшүп, бири-бириңе айтып. Жашоодогудай эле почти. Жашоодогудай эле болот. Альбина эже, сиз Ооба, экөөбүз мисалы үчүн театрда, городской театрда иштеп жүргөндө жана Наваждение деген спектакль ойногонбуз. Али Амирленин. Ошонун спектаклде Арнис менен баламды ойногон. Мама деп.
Мамасын ойногом анан атак мындай экөөбүз ошол эле спектакльде бир партнер болуп бир сахнада чогуу иштебесек, кинодо ушул кошуналар кинодо да экөөбүз бир жакын партнер болуп биринчи жолу аял күйөөсүн ойноп, билбейм эми эл кандай кабыл алат, эми өзүбүздү мактай берсек дагы эмне болуп атат дейт го. Асыңарында эл тараса эсинчи. Алиспек өсүп баштаган чыгармачылык жактан мурун балаңызды аткарыптыр, эми күйөөңүздү аткарыптыр, эми де чоңатаңызды аткарат. Азиз байке, сиз кинолордо көбүнчө эле суровый адамдарды, мындай чоң шефтерди ойноп калдыңыз акыркы кездерде. Бул эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз негизи эле? Билбейт экенмин ошону эмне себептен андай болуп атат. Негизи бирок өзүм көп эле кыялданчумун, характерныйраак болсо, мындай эме терс каармандар эмелер кызык болчу. Эмнеге дегенде өзүм убактысы келет экен жашоодо. Башында бир герой любовниктерди ойноп, рамовс болуп сүйүшүп жүрөсүң. Анан кичине мынтип мындай чыгармачылык жактан айкып тийип, кайра эметкен кызыктуураак болот да. Сиз кошунада аз болуп калдыңыз окшойт, бир аз, 3-чү сезонунда болдум, бир аз, анан кийин киносунда. Кинодо азыраак болуп калдыңыз, Бирок мага эмнеси жакты, мен баягы эң биринчи жолу Читкага барганда, 3-чү сезонун тартып атканда бардым. Бир жагы мынтип карасам, мага мындай көрүндү да. Баары бири-бири менен чындап эле кошуна, анан кийин чындап эле туугандай болуп калыптыр. Мынтип карасам, бири-бири менен сүйлөшкөн немелеринде деле мындай манералары, взаимоотношения, манералары, кээ биркилер бири-биринен тажап кеткендей көрүндү. 2 сезон тартканда канча сериядан бир сезону? 12 серия. Ошондо деле 24 чогуу эле жашап жүргөндөй эле болуп. 36 серия. Анан бири-биринен тажап кеткендей да сезилип кетет бир жагы, анан бири-бирин тааныйт, анан ушундай болуп, ушундай сезимдер болду. Анан кошуналар кинодо дегенде, бирок могу тартылып атканда мен жанагы стористен, эмеден көрүп аттым да. Ар бири бирден чыгарат, анан жыргап эле жүрүшөт ай. Бирок жыргап эле жүргөн жоксуңар да, чынын айтканда. Мындай алганда эми, конечно, эми таза аба, эме тамак ашты даяр болуп турса, наркотик болсо тартыла берсем болот дечи. Жолдон тарткан кыйынчылыктар болду, анткени жолдо чын эле. Сен айтмакчы, булар биз эми жан келдик да, кошуна болупчу. Булар аябай ынтымактуу болуп, бири-биринин көз карашынан, сөзүнөн эле билишет экен да, экөөбүз бир аз башында кошула албай. Бир суроо силерге дедовщина кылган жокпу? Койбойсуңбу? Булар жаштар менен кетип калбады. Мен барганда көрсөтпөйт белем. Ооба, пропискага тур деметми. Ал жака барганда эже жок, биз улуу болуп калдык. Сен бакыштарына бар, эме кылды болуш керек булар. Биз мындай кылганбыз да, жазып атканда, кинону жазып атканда ким тигилердин балдары бар да, балдарын кантип таштайт деп ойлондук да. Менин балам жок эле ай. Жок, тигилердин балдары бар да, барынчы. Небереңер бар анан. Ошолорду ким таштайт? Володя эле таштап койгон. Володям жан келген ага ишеничтүү эле болбойт да. Бирок мага да шебейсиң. О да. Гүлмире желе балага жакыныраак, негизи жашоодо деле жакыныраак. Неберелер орусча билбесе, тигил кыргызча билбесе дедиңер да, туура эле кылдык. Бирок каяка кетип калды Володя, ошого эле жаман таң калдым. Биз келгиче Володяны бирдеме кылган окшойт. Негизи эле акыркы кездерде кыргыз кинолордун көбүнө жүздөр болуп жүрөсүздөр, ар бир кинодон сиздерди көрүүгө мүмкүн. Ошон үчүн кийинки суроо мындай болсун, силерди мындай актер, актриса катары тааныткан кайсы кино болду эле? Баарыңыздарга суроо жалпы. Актер, актриса катары деп эметкенде чиркин өмүрдөн эле башталган негизи. Кандай болгон күндө дагы ошол учурда, ошол техника, ошол эмени менен аябай көп кишилер көргөн экен. Андан кийин Апа махабаты, ошо кичинекей эмелерден. Анан кийин жанагы Москва не сразу строилась дегенде акырындап кете берет экен да. Ошентип башталды. Анан эң негизгиси меникинде Курманжан датка болду. Мындай орчундуу мындай эмеси. Салмактуусу ошол болду. Тарыхый тасма. Ошол эсептелип калды меникинде. Сиздики? Эми мен эмне деймин? Кайсы кино чыкпасын. Эсимде калам деп койбоймунбу? Эми бисмилда дегенде эле маданияттуу болуп эле элдин баары бир топ жыл бычак вилка менен тамак жеп калышты. Ал жерден баягы атым аталбайт, анан ошондуктан тигил биз эже бул айыл неге эле маданияттуусубуз деп калышты.
Анан эми азыр көбүнчөсү мени ана ошо кайнене. Кайнене аты жок кайнене, мындай Эми сиз эми Кыргызстандын кайненеси болуп калдыңыз деп коюшат. Мен баягы ошондой бир окуя болду да, бир жерге барып калып ушундай бир экинчи ведущийди мындай улуураак бир эжени койсок, анан жанагы бир кайненелерди аткарат го, жалаң эле кайненелерди деп элечи. Анан Гүлмир эжеби деп сүрөтүн көрсөм, о деди да, анан ошондо түшүндүм эле сизди жалаң эле кайнене деп көп таанып экен. Эми мен негизи чыгармачылык жолум Бешкемпирден башталган. Баягы Бешкемпирде ал кезде узкий круг эле көрүп Бешкемпирден баягы көбүнчө тиги неме жак за граница көргөн экен. Андан кийин эле эң эле аябай могу социалдык тармак өнүккөндө бул Мегатой болду. Мегатойдо көбүрөөк ошондо жеңе деп Гүлмир жа кайнене болсо мен жеңемин. Баары жеңе дейт да. Менин оюм боюнча Такебай менен ошо Мегатойдон Такебай катуураак кетти. Бул мен жеке менин оюм да. Эми биз как зритель айтып атабыз. Ошо Мегатойдон кийин ошо Такебай азыр эме кинолордон неме ушундай сөздөр элге тарап кетсе, значит, ошол образыңар, ошол жараткан ролуңар аябай катуу кеткен. Мисалы, Кашык Вилка менен жез деген, бул салкында ошол азыркы учурга чейин айылга барсам ошол тамаша дагы деле актуалдуу да. Негизи ар бир фильмде бир кичинекей бир фишка болот окшойт, ушу сымал болгон. Жана эмеде калып кала турганчы. Эл оозуна кетип калган. Эл оозуна мындай бир макал сыяктуу сиңип кете тургандай. Бир-эки сөз менен болсо дагы. Мени канча эметип троллдеп жүрчү, жанагы эме боюнча чырагым деген сөз менен. Аны дагы момтуп эметип. Атын ким чырагым деген. Кинолордо колдонуп жиберип, прикалываться этип эметип. Арисбеке, сиздики? Сиз көбүнчө театрдасыз. Мен көп эле театрда да, мындай кинолордо деле меники аз эле негизи көрүнө жүрөсүңөр да. Коюңуз анда. Көбүнчөсү ошо жана сериал бул киного чейинки 3-сезондо кошуна эки эркин экөөсү чыгып калат. Ошондон көбүнчөсү тааныйт. Бирок персонаждар дагы аябай игровой силердики ошол жерде жана. Бири-бири менен эметип. Жаңы жыл жакындаганы театрда иш жакшы жүрө баштайт, театрга адамдар бара баштайт дейт. Азыркы учурда театрда кандай жаңылыктар болуп атат? Кайсы театрда эмгектенсеңиздер, каякта кандай спектакльдер болуп атат? Ошол спектакльдерди азыркы учурда элге дагы рекламалай кетсеңиздер болот, ар кимиңиздер. Биздин театр кечирип койгула, тиги силердин театрга ремонтто жүрүп атат. Пандемия учурунда да Чус театр аябай иштеди да. Спектакльдерин онлайн аркылуу да берип атышты. Бизде ошо баягы дистанцияны сактап, колубузду спирттеп, маска кийип алып, ошо пандемия учурунда биздин театрда 3 спектакль чыгып кетти. Элдин баары үйдө отургандачы. Эми азыр бизде аябай жакшы жаңылык болуп атат. Биз 3-декабрда Кудай буйрса Ташкентке фестивалга кетип атабыз. Письма самолетики деген спектакль коюлган. Анан ошо Москвадан Чеховский фестивалдарды карап жүргөн бир эки представитель келип, биздин театрдан бир 2 спектакль көрүп, анан ошо Письма самолетикти тандап алышкан эле да. Анан бул негизи Москвада фестиваль өтмөк, пандемияга карата 1 жыл барбай калып, быйыл Кудай буйрса 3-декабрда кетип атабыз. Жүрөктү сыздата турган спектакль, баланын 12 күндүк гана өмүрү калат. Ошол 12 күндө эмне кылат, эмне кылат эми аны келип спектакльди көрсөңүздөр болот. Биздин Дарек болсо Эски дом пионеров да, жаштар жана өспүрүмдөр театры ошо жерде иштейт. Келип кетсеңиздер болот. Советский жөөк жолунан ылдыйраак да. Коюн жакта. Коюн жакта. Коюн десе жакшыраак билишет да. Театр каякта экенин билбейт. Кээбирлерге түшүндүрүп ошол жерде жанында дагы Рогуду дагы бар да. Стадион бар Дордойдо. Дордойдо. Курчак театрынын үстү жагы. Самат деген магазиндин маңдайында да. Аябай эски здание. Житинаны таанысыңар да. Азбайке, сиздерде? Биздин театрда үчөөбүздүн атыбыздан эми мен азыр эң акыркыларын айтып коеюн. Жаңы спектакль даярдалып атат. Ошо классика боюнча Манастын уулу Семетейди башка эме менен, башкача трактовка менен дагы аракет кылып атабыз. Кудай буйрса, Кудай кааласа 1 айдын ичинде чыгып калат. Аябай масштабтуу, анан менин угушума караганда эмеси дагы оформление, тияк-бияктар аябай кымбатка түшө турган спектакль болуп атат окшойт. Мен художник менен 1-2 сөз алышып калдым. Эми баарын билбегенден мен азыр айтканга акым да жок. Чынын айтканда акым да жок.
өзүм мындай оюм боюнча ошондой болот окшойт деп атам. Биздин театр 3 жылдан бери ремонтто, эми баягы ремонт болуп калганы бул пандемияга туш келип калды. Андан кийин революция болуп кетти. Анан ушинтип эле баягы мамлекетте бюджетте акча жок болуп калды. Эми Кудай буюрса бөлүндү. Жаңы жылга чейин Кудай буюрса бүтөбүз деген жакшы тилектерибиз бар. Бүтөрү менен ошол Манастын Семетей деген спектакльди жаңыча сахналаштырып, биздин жаңы зрительный зал менен жаңы ремонт болгон театрга сиздерди чакырабыз, Кудай буюрса. Буюрса. Менин кошумчам. Барыңар буюрса театр бүткөндөн кийин дароо эле барыбыз театрга сапар алалы. Анткени театрга, концерттерге адамдар акыркы кездерде азыраак бара башташты. Анан суроо, азыркы учурда актерлордун жашоосу кандай болуп атат? Мурун такыр башкача болчу, азыр бир аз киноиндустрия өнүктү дегендей, гонорарлар көбөйө баштады. Актерлор кандай жашайт негизи? Кандай жашап атасыңар? Ар кандай эле болду. Чын эле көп тартылып, кийинки убакыттарда актерлордун более профессионалдар менен да иштешип башташты. Мурун дагы баягыда съемкада болуп атканда ошо радиктер менен да сүйлөшүп атканда ошону айтты да, эми булар профессионалдар менен иштешип, ошол эле моментте биз дагы ошо силерден дагы сабак алып, мындай опыт алмашуу, бири-бирине мындай неме болуп атат депчи. Ушул эми акыркы убакта ошо кинолор көбөйүп, профессионал актерлор тартылып, жакшы болуп калды го деп ойлоп атам да. Биз ошого карабастан дагы мына киного же дубляжга же болбосо дагы канча-мынча частный роликтерге тартылып, озвучкага барып, ошентип бир үй бүлөнүн бюджетин балдарды өзүбүздү содержать эткенге жетип атат, эми Кудай буюрса. Бирок ага да талыкпаган эмгек менен баягы жанталашып, тияка жүгүрүп, бияка жүгүрүп жетишип калайын деген менен жетишип атабыз. Ата театрдын айлыгы менен ким жашайт? Эч ким жашай албайт. Ошентип эле билбей эле сен айына 15 000, 20 000 доллар таап коем деп коет. Билбей атып эле ошентип кетет экен деп. Жо, анан ушинтип айлыктын астына карай, бул эми академический драма театрдын эң кичинекей айлыгы 4 000 болуп аткан экен. Не академический жаштар жана өспүрүмдөр театрынын жаңы келген актерлору 2 000 сом алат да. Эми ал жол кириге да жетпейт деп койбоймун. Ошондой маршрутка 15 сом. Азыр маршрутка 15 сом, ал 10 000 сом айлык алып аткан бизге деле кыйын болуп калат экен да. Анткени мен жалгыз эле барбайм да жумушка. Менин балдарым мектепке барат, неберелерим барат дегендечи. Анан далбастап чуркап иштейсиң, анан бир 3 киного подряд тартылып калсаң, анан ар кандай да сөз чыгат экен. Ушул эле жүрөт, анан эми азыр ушундай эме кылбаштыр го, үттүк сайсам деле ошо чыгып атат деп, анан эми бул жумушуң болгондон кийин эгерде сен ошол эки ролго дал келип аткандан кийин чакырат экен барасың да, анан эми 1-2 кишиге жакпай калдым, алга менин эме деп айтсаң анда ачка каласың дегендечи. Бул өзү бизде негизи институтта окуп атканда силер роль тандап, анан мен могу ролдон отказ берем дегенге укуңар жок дечи да. Силерге кандай роль берип атат, ошолокине ойлонуп, башкачараак кылып, окшоштурбай кылып, бирок образ жаратканга биз силерди могу жерде окутуп атабыз депчи. Анан эми ушундай учур келет экен, бизде деле болду баягы жаңы баштаганда кинода жок. Болсо да чакырылбайсың. Биз да ушул күндөрдү күттүк да, ошол күндөрдө ошо театрдын аз акчасына карабастан гастролдоп, бала чаканы эн аталарга чыштап коюп, биз дагы чоң эмгек жасадык да. Эми ал эмгектерди учурунда баягы Дом культурага келип көргөн адамдар көрсө көрүп калгандыр, бирок баары көргөн жок да. Бул эми кинодо эми баары көрүп атат да. Анан Кудайга шүгүр. Буюрса кино ушинтип өнүгө берсе, андан ары актерлордун да жашоосу дагы өнүгө берет да сиз. Мындай кылалы, азыр бир оюн ойноп алалы. Эшке чыгып Жок. Биз оюнду эшикке чыгып ойночубуз. Бар ойноп келген. Ооба, мен шашып аттым эле. Siz oynayıp ketіңіз. Шашаттым эле деп койлу, эле узун-узун сүйлөйт. Чо мени баягы көбүрөөк сүйлөсө көп сүйлөйт экен деп кетирбей деп атты. Булар да сүйлөп калсын деп айтам. Ооба.
Биз илгери план толтурчубуз да, ошого жараша ошону көнө түшүптүрмүн. Аз сүйлөп атканда, сиз көп сүйлөп атсаңыз, жакшы сүйлөйт экен деп биз угуп отуруп атабыз. Жок, мен план толтуруп атам. Мен ишке кетишим керек. Бага көңүл бурбай сүйлөй бергиле десе. Сөз айтасыздар, кийген адам сөздү табыш керек. Келиңиз, сиздер экөөңөр бир ойнойсуздар, сиздер бир ойнойсуздар. Сизге наушник жок деле укпайсызбы деп коет. Аны сага ким айтып койду? Кулагым катылап бараткан ким айтты? Эмне дейсиң деп койсор кайра. Келиңиздер, кимден баштайлы? Келиңиздер. Так. Бир эле сөзбү? Кантип сине баштадышы? Кырмаңызчы. Баштай берейин. Баштадык. Жо, сүйлөйсүздөр, сүйлөйлө. Көргөз салбайтын деп болот. Аш кабак. Туу, я тебе баштап бердим. Аш кабак. Эмне икрасыңга койду? Эмнеге? Сөз таппайсызбы? Муну кийип алып эле айтамбы? Аш кабак. Всё, жакшы. Жеңдик. Келе эми Азизбайке сиз табасыз. Мен куласым начар. Сен катуу кыйкырып койдуң. Ооба. Жок, аябай. Жок, Катуу экен аябай, угулбайт экен. Угулбайлы? Ачып койду дияны. Эмнени айтып атасың? Угулбайды мына катуу эле. Келиңиз анда. Мен эми коркпой эле кой, артикуляциям начар иштейт. Булардыкындай эмес. Абай көрүп калды. Көргөн жок. Айтыңыз. Силерге айткан жокмун. Бизге интересный болуп атат. Конок. Кой, токтотпай эле. Рок. Орок. Жаман сөзгө бирок. Угулбайлы? Сен эмне угуп атасың ба? Тигини дейм. Алдым да? Угулбай эле эстеке. Сөз айтып жүрсем неге күлүп? Иә. Эмнеге сөз айтып? Тил башкача уштап. Чабалекей. Чабалекей. Артикуляцияны барыңар. Узун жаман экен, узун болуп кеткенде. Чабале. Орок деген жакты. Конок дегендер жакшы. Мен кулагым точно катуу. Ошо укпаган кулагын айт. Сагызган. Сабизган. Сагызган. Экемне сабак берет. Келем барыңар мага бир сөз танымет кылгыла, Чыгыны. Сиз сурагандай кофеге акчам жетпейт. Биз биякта жылаңайлап отурсак. Ой, кайненесине керек го. Жетип бер. Мун жабаш керек турбайбы? Угуп аткан турбайсың сержанттан бери. Жок, өзгөчө айткан жок. Иә. Угулбай, сен өзүң акырын коюп алдың. Бир сөз. Чыгырык. Тиш. Өзүң тиш. Чыгырык. Зы. Чыгырык. Чыкы?
Чичирканак. Чичирканак болот атпайбы? Чыгырык. Чыгырык. Оозду ачпайсың. Жылкы. Чыгырык. Чыгырык. Шашпай. Чыгырык. 3 муундан. Жеңе. 3 муундан. 3 муундан болот. Чыгырык. Чыгырык. Жылкычы. Молодец. Чыгырык. Ой, сиздин тишиңиз эле көрүнөт. Чыгырык. Чыккынчы. Жакындап келатасың. Келата. Чыгырык. Ж. Ч. З. Ч. З. Т. Ч. Айтып бербеске. Шашпай айткылачы. Ч. Ч. Музыка бүтүп калды. Чыгырык бир музыка боюнча таппай койдумбу. Мага жылкычы, чыккынчы деп эле угулуп Туура атты. эле кетип аттың. Жок, баш келата. Тиштериңер сонун экен. Алатайын мактанды. Атай мактан. Чоң рахмат, чын силер мындай актер экениңер билинип калды. Же угуп койдуңарбы билбейм, мен таба албай койдум чын. Силер мыкты экенсиңер. Артикуляция менен эле. Артикуляция менен. Бул эмне отуруп эле жалгыз чай ичип атат дебеңиздер, күйөө балам алып келип берди. Жана айтышпады беле, мурунку 1-сезондон бери тартылып келатканы менен бир туугандай болуп калыптыр депчи, күйөө балам алып келип берди. Башкабызга алып келбей, ушу кайненесине алып келип берди да, кайтып жүрөт. Sen benim jigitlerim kakta ya. Çakırlaç beri. Hep tartkıladım. Sen жигиттериңер. Kama dedi. Görmeyeyim mi? Акыркы учурда аябай мода болуп кетти го, эркектер кыз болуп кийинип аткарып атат. Мага көпчүлүк элдер менен кечиккенде ошону сурай беришет да, мен эмне деп жооп берерин билбейм. Силердин оюңар кандай? Дем театр. Bu da постоянный kızımızda. Депортация olup ketken жеңебизде. Арнис постоянно эле мындайда Дем театр студиясынын концерти болорду. Баардык мужской костюмун издеп, эмне кийем, Арнис болсо барат дагы барып женский костюмдан барып туруп алып же болбосо мен кийимдеримди алып келип берем, туфлилеримди алып келип берем, болду. Башын оорутпайт да, мужской костюммен жазыңардай. Жок, бул конечно, неме да, элдин баары азыр мисалы үчүн кинодо эмнеге эркектер аялча кийинип тиңде мындай деп көп суроо берип атат да. Эми бул эми комедия, эми баягы туура түшүнсө болуш керек деп ойлойм да. Маданият, кино болуп атса, анан Эксперимент, эксперимент болуп атат да. Ошону менен бир нерсе тарбиялык, мисалы үчүн биз өзүбүз ойной албайбыз да, аялдарчы кээде өзүбүздүн характерибизге, өзүбүздүн эме жок, андай эмеспиз деп жооп берип коебуз. Ансында аны может эркектер башкача көрүшөт, ошону башкача көрсөтө алышат да. Биз ошону менен мындай аялдарда бар турбайбы, мындай турбайбы, мен бул жерим окшош экен чын эле деген сыяктуу ошондой бир ощущенияларды кабыл алат болуш керек да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ооба, эркектер көбүнчө ошоки биздин көп бир нюанстарды билип алат да. Мисалы эми азыр аябай көп болуп кетти да. Эми мындай да, бир баягы айтып атпайбы, учурда кино токтоп калып анан кино тартып баштаганда ар кандай эле бир эмелерди көчөдөн кармап эле келип тартып атышпады эле. Ошентип ыргалып барып азыр токтоп калат. Чынында элечи, жана министрдин эмне бирдеме деген кинолорду например, ал кинону көргөн эмесмин, атырбап көрүп элем, мен бир эле сериясынан эме ренжигем да, эми кечирип койсун эметкен. Эми ошондо болсо дагы ошолор эми кино тартып, кинону жандандырабыз деген ой менен ушундай жасаган. Азыр болсо эми чынында эле ошентип, мисалы жанагы Я ваша тётяда Калягин ойнойт го. Мен эркектерде вот возможность көп да, вот сыграть эме аялдардын ролунчу. Вот аялдар вот мен деле мисалы хочу ойногум келет да эркектин образынчы. Бирок бизде травести деген эме бар, ампула балдарды ойнойт да. Эми мисалы азыр Гамлет ойноп атышат Москвада актрисалар. Но андай аял эркектин ролун ойногон актрисалар өтө аз.
Бирок Я им очень, мен ошолорго аябай завидовать этем да. Алардын колунан келет да. Мен билбейм, келбейт болуш керек, бирок мен ошондой образ жарат десе, мен аракет кылып көрөт элем да. Сиз азыр театрга кетип атпайсызбы? Барып бир аракет кылып көрбөйсүзбү? Бирок аякта дагы Мама Розаны ойнойм да. Актерлорундай каяка барбасын историялар аябай көп болот да. Мисалы ушундай кино тартуучурунда эсте калган окуялардан болсо бир эки мындай бөлүшө кетсеңиз, Азиз байке. Кино тартуучурунда билбейм, мен аябай строгиймин да. Мен барам, тарсылдатып ойнойм да, анан кетем да. Бирок историялар көп эле болот негизи. Театрда да аябай көп болот. Жанагы эмеге мен кошумчалап кетейин деп атканда, арниз, жеңиш, кооз жеңиш. Билбей эле отуруп, бизден менен отурганда туруп туруп эле, так кайсы номер жасай, жана номерди мындай кылыш керек болот да. Кыздар чыксаңар десе эле, өздөрү эле туруп кетет да. Уже ыйгарылып калган аялдардын образдары. Анан эми кинолордо көп эле болот, эми ар түрдүү форс-мажорлор болот. Ушундайга келгенде эстей албай каласың да, эчтен чыгып кетет. Эстей албай калганда да бир сөз сөзүңүзгө аралжы. Эмне деп койчу эле, шекериңиз. Оозуңузда. Эме депчи. Бир жолу 1-апрель күнкүгө карата биздин балдар чакырып калды. Чакырып эле, ой, силер эми комедияда жүрөсүңөр, тигиндей да историяңар көп, анекдот айтып бергилечи деп боз үйгө алып барып, жанагы театрдын жанында боз үйдө отуруп, чай алып келип коюп, анан кийин жана бир интересный историялардан, окуялардан айтып, ай, жайлайбыз деп барып эле отурганбыз, отургандан анекдот айтып бергилечи десе, дептир эле бири-биринен. Бүт уят анекдоттор. Бир дагы жөнөкөй анекдот жок. Болбосо 1 саат эметип атканбыз да өзүбүзчөчү. Ай, оңой эле кал. Кирип эле чыгабыз азыр деп атканбыз да. Тигил гастролдордо учурунда көп жүрөм. Бул мен эмес, башка театрдын историясын айтып берейин. Биз кайсы бир айыл бар эле го. Аябай эли тентекчи. Жок, эме Минкушка барыптыр. Кайсы бир эмеси аябай тентек эл да. Артисттер келсе эле ушул машинесинин тигил айнектерин сындырмай, анан мушташмай, аларда бир майрам, учурда майрамды ичип алган эле кишилер майрамдачу эле, ошондой театрлар келсе аябай майрамда барышып театрга келишиптир да, анан бир балда эле бирөө чуркап келди дейт. Тиякта мушташып атат. Тигил Курманбекти коюп атышыптыр да, баары тим эле Турусбек эме дейт, жанагы аккан моундай кийинип атса найза калкандарыңарды алгыла мушташып атат деп баары эле калкандарды баягы формачы мушташып чыгып кетишиптир да. Анан Сариев деген улгайган ошондо 70-те болуш керек, абышка сакалын коюп отурса бир мас келип алып эскен го тигилердичи. Алдыңа кетем балам, койчу. Эми биз оюнубузду баштайлы деп, тигилер эшикте жүрөт деп, бирөө чапса баягы немелер тоголоп кеткен, анан ичине бир масы кирип алып эзип атса, анан аксакал киши, бирок ал сакалын чаптап алган экен да, чоңундай эмени ойномок экен да, сакалын чаптап. Анан балам сакалымды сыйлап койчу десе, неңдир ай сакалыңа деп туруп сакалын жүрүп алыптыр да. Десе эле, моменттиги соолуп кетти дейт, баягы чын эле чын сакалын жүрүп алган экен депчи. Деп эле сакалды бир карайт дейт, абышканы бир карайт десе, кайта жанында бир актриса турат. Акмак, атанын сакалын жүрдү, атанын сакалын жүрдү. Деп кубалашып кетти. Ушундай окуялар толтурат. Негизи эле биз аларга концерт коебуз деп барсак эле тияктагы кишилер өзүбүзгө концерт койчу. Биз анан бир жолу ошо Союз кезинде экен, мен анда кичинекей боламын. Анан бир жака концерт коюп эметип атканда спектакль болуп, анан концерт болгон да. Анан концерт учурунда бир бала бизде ырдаган бир ырчы кызды жактырып калыптыр. Досторуна шу дешти, тигилер калпак кийип алып, ала качабыз деп даярданып алып, клубтан чыга турган жерге, бир эле көпүрө менен чыккан жерге эмени коюп коюптур, зилди токтотуп чыгарбай ала качабыз депчи. Эмне кылабыз эле. Закондор бар эле ал учурда. Анан ошо эле эмесин караса, замогунда ключи турат. Анан биздин водитель айдап туруп жылдырып нары болгондо элдер толуп калды мондайна. Бүт 30-40 бала калпакчан. Айсулуу деген кызыңар жабып калды бизге, биз алып кетебиз, алып калабыз деп эле эметип калды. Анан кийин болсо Замир байке, эмелер, папамдар дагы бар. Анан кийин болсо токтогула болуптур, тиги күйөө баланы көргөзгүлөчү болуптур, берели дегенден анан эшикти жанагындай мынтип ачылчу эмес беле. Жана мурду бар эмени ким ачат.
баланы эметкилечи, бери чакыргылачы деп алдап туруп чакырып дегенде, ой, аябай маңдайың жакшы боло турбайсыңбы? Кел кирбин. Анан ошондой деп эшикти жаап туруп айдаган бойдон райондун центрине биз наоборот тигилер кыз ала качабыз атса күйөө баланы ала качып кеткен. Тияк алып барып туруп эле анан кийин анда Гумушалиева эмелер бар. Сразу эле милиционер аябай сыйлашчу дем ал кишилерди. Анан кийим андай кылып наркотик кылып тигинден арттан таштар ыргып жанагы балдар калган. Эрте мененке чейин бүт баарын кайра жаңылап коюшуптур. Заявлениеңарды алгыла, бүттү, бизде претензия жок деп ушундай окуялар болот. Менде Бектен Абдулдаев деген режиссер агайым болчу, анан спектакль болгон Жез кемпир эртөштүк деген, ошондо эртөштүктө Жез кемпирди ойночумун да. Сиз да ойноп калдыңыз го. Анан ойноп атабыз, анан алдында сахнанын алдында биягы тешик бар ылдый жагы 3 метрдей тереңдикте да, анан ачып койгон, бирок тепкичтерди коюп койгон, ошону мен түшүп кетиш керек болчумун да. Анан баягы жерден ойноп келип туруп анан баягы секирерде светти өчүрүп салганда капкараңгы болуп калды да сахначан. Көрбөй эле мен секиргенде тиги немеге тепкичке бутум тийген жок. Момдайынан куладым. Биякта рампада койчу эле. Рампалар темир менен бетте тийдим дагы, монтип тизеле отуруп калыппенби. Спектакль болуп атат. Анан тизеле отуруп калдым. Анан атjakта ыз жол ачат да. Бектен агай өлдү тиги эмип. Экинчи Жез кемпир экөөбүз эки жактан секирип ойночубуз. Сен даяр бол деп Элеманга секирип чыккан жер бар го. Анан ошол жактан өзүмө келдим да секирип чыгып туруп, Элеман келип калды. Өйдө чыгып туруп, секирип чыгып туруп, Элемандын үстүнө минип, анан ойноп кеттим да, анан ох деп баягы Бектен агай неме болуп калат да, анан баягы спектакль бүткөндөн кийин баягы гримди чечип немесе эки көзүм момдай го, көк болуп калды. Анан экөөбүз маршруткада кетип баратабыз, анан элдин баары эле мени карайт. Экөөбүз жанында туруп муну карайт. Андан да жаман көз менен карап. Көк көзүмчү. Городской театрда иштечүмүн да. Городской театрда иштейт. ГОСТ сдавать этип атат, ошол примерно бүт чубагы болду. Бир убакта кел атат. Көзүм көгөртүп алды. Мондай көк да. Эмне болду? Ушундай. Бирок элдин баары эле артист салат деп эле. Зато мондай экен деп ойлоп калдым. Элдер таң калдырыш керек маршруткада карап. Аялдын көзү көрүнүп, кичине. Анда аппак кичинекей болчу да. Бой кичинекейлер. О, молодец деп койдуңуз керек кичинекей. Анча бой кичинекей. Менден аракет кылып көрсө болот. Дайыр неме болду да. Алдар көсөнү коюп атабыз, Марат Козкеев коюп атат. Анан баягы репетиция кылып атабыз. Биз мен ошо кыздарды ойночубуз да, анан ханды көтөргөн жерибиз бар болчу. Замира агай ойнойт да, Замира агайды оорда 4 кыз 4 жагынан көтөрөбүз. Эки бутунан эки колунан монтип айланып атабыз, бийлеп атабыз, айланып. Бир маалда мен тайып кетип, бетим менен мындайынан түштүм да, дагы бетим көгөрдү. Элдин бар мен дагы сарып салды. Балки сен спектакльдерге шылталаган жок. Кайда замизек. Сен көзгө деп койсоң. Эмеси бар да. Бир жолу гастролдо жүргөндө деле мамам жанагы жүрөт айтат. Ушу күздөр келип калган учурларда жанагы өрүктөр, эмелер көк болгон учур бар го, алма. Ошондой жерде мамам аткан жери бар экен да. Атасын карлар үйгө тапшырды. Кантип айтам, кантип угузам деп келини эметкенде курортко жөнөтөм деп айтпайсыңбы деп. Ушинтип келини эметет да. Ошонткенде деген эле тетиги алдыңкы рядда отурган кемпирин өлүк тиригиңди көрөйүн деп урган экен, можеке көгөрүп калган экен. Келсе бүт бар папама көрүп. Ошо достор, мына ушу менен МКШнын дагы бир чыгарылышы соңуна келип жетти. Бизде бүгүн конокто сонун актерлор, актрисалар Азиз Мурадилаев, Гүлмира Турсунбаева, Альбина Амашева, Ардис Кыдырмышев болду. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай убактыңыздарды бөлүп келип сонун маек куруп бердиңер. Ал эми баарыңарды Кошунан Тандабайдын киносуна чакырабыз. Азыркы учурда кинотеатрларда болуп жатат. Жана ошондой эле ушул чыгарылыштын алдында комментарийлерден эң мыктыларын тандап 5 билет ойнотобуз. Комментарий жазганды унутпаңыздар. Ар кандай комментарий кошуна жөнүндө, негизи эле кошуналарыңар жөнүндө дегендей. Ошо, баарыңыздарга чоң рахмат. Келип силерге рахмат. Пока-пока. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу. Шаң менен өтүп жашоо, мыкты эң
мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо. Биздин конок болуп кет, мыкты курт суроолоруң бер, сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнө жан дүйнөң өзү, бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо, бал менен өтө жашоо.